Бүгін біз бұл жерде өсімдіктерді химиялаштыру, қорғау жана карантин башкармалыгы менен биргеликте топурактын асылдуулугун, күрдүүлүгүн аныктоо боюнча келип отурабыз. Себеби азыркы өзүңүздөргө маалым болгондой, азыркы учурда жазгы талаа иштери башталып турат. Ошондуктан бул топурактын асылдуулугун аныктоо өтө чоң мааниге ээ. Biz topurактын күрдүүнүн анализин дыйкандар кантип алып, биздин контроль ташкыл лабораторияга анын 5 показатели, 5 көрсөткүч боюнча анализ алуу жолдорун көрсөтөбүз. Адис топуракты анализге тапшыруу үчүн айдоо аянтынын 4 бурчунан жана ортосунан топурак алуу керектигин айтты. Эки четинен, ортосунан, 4 четинен жана ортосунан алган бул конвертный түрүндө жана зигзаг образный мындай болуп туруп, зигзаг образный кылып туруп алууга болот. Анын айтымында күрөк менен алгач бир жолу казып ыргытып, андан кийинкисин анализге алуу керек. Эгерде Адисти чакыра турган болсоңуз, Адис өзүнүн атайын жабдуусу менен барып топуракты анализге алып кетишет. Топурак лабораторияга келгенде алгач журналга каттоого алынып, 1034 сом өлчөмүндө акча төлөнөт. Топурак табигый жол менен кургатылып, электен өткөрүлүп, лабораторияга жөнөтүлөт. Кургатыш үчүн атайын жайылат. 2 күндө, 3 күндө кургайт. Андан биз аны атайын элеп, чөп таштарынан арылтып алып, өзүбүзгө керектүү өлчөмүн анализге алып чыгабыз. Лабораторияда атайын жабдуулардын жардамында анализдер чыгарылып, дыйкандарга тийиштүү кеңештер берилет. Мында топурактан 5 багыт боюнча анализ чыгарылат. Алар кыймылдуу азот, фосфор, калий жана туздуулугу боюнча. Эмне үчүн дыйкандарга топурактын анализин алуу маанилүү? Топурактын анализин алуу бул дыйкандарга эң маанилүү факторлордун бири. Себеби дегенде булар топурактын анализин билбей туруп кайсы өсүмдүктү өстүргөнгө булар уже татаал ишке барып калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бул жерге ар бир өсүмдүктүн түрүнө жараша өзүнө керектей турган минералдык жер семирткичтерди бул билиш керек. Ошол эле жерге бул канча көлөмдө минералдык жер семирткичтердин түрүнө карап туруп бериши зарыл да. Эгер минералдык жер семирткичтер бул жерде лабораториялык жыйынтыктын негизинде көпчүлүк болгон болсо, бул таптакыр башка нерсени көрсөтүп коюшу мүмкүн. Калий көп жерге, мисалы фосфору көп жерлерге же болбосо жетишпеген жерлерине дыйкан так даана көрүп билип туруш керек болот да. Бул негизги анализдердин бири.